Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас эпосу 1000 жаш манасчынын айтуусунда жаңырды. Бул күнү кылымдан кылымга, муундан муунга өтүп Кыргыздын көкүрөгүндө жашап айтылып келген Манас эпосунун күнү өзгөчө шаң сүрөө менен белгиленди. Бул күндүн салтанаттуу иш-чарасына келген конокторго Төлгө Айчүрөк спектаклинен үзүндү. Эпосто Манастын жаралыш тарыхын баяндаган түш маселеси ыр бийден турган программа менен тартууланды. Дүйнөдө жок эң улуу чоң дастан болгон Манас эпосун өзүбүздүн келечек муунга, өзүбүздүн элибизге жайылтуу болуп саналат. Эң башкы максат. Анткени бул эпоста биздин маданиятыбыз, салт санабыз, тарыхыбыз баардыгы ушул нарк населибиздин баардыгы ушул эпосто мындайча айтканда берилген. Манас эпосу адамзаттын руханий байлыгы катары бааланып келет. Бул күндүн урматына атайын жумалык жарыяланып, анын алкагында Кыргыз улуттук манас театры тарабынан 20дан ашык масштабтуу иш-чаралар пландалган. Анда жалаң манас айтуу эмес, Манастагы философия, тарых, медицина өңдүү баардык багыт камтылган. Ошондой эле улуттук тарых музейинде 7 Дубандан келген 100дөн ашуун жаш манасчы 7 саат бою тынбай манас айтышса, Манас эпосу жана философия Манастан калган 5 китеп эмгектеринин бет ачары белгиленген. Май айында Кыргызстанда 44 район 32 шаарда 160 000 адамды манас айтып уран чакыртсак, мына жыйынтык коосунда 1000 үлгү катар көргөздүк бүгүн элдин алдында. Кийинки жылы май айында Борбордук аянтта 100 000 адамды алып чыгып манас айттырабыз. Бүгүндөн баштап Байге фондунун каржы маселесин уюштурууну, келип кетүүсүн, жатаканасын, тамак ашына чейин бүт баардыгын тыкыр иликтеп, жириктеп даярдык көрүп жаткан чагыбыз. Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон Манас эпосу дүйнө жүзүндө ыр менен жазылган эң чоң эпикалык чыгарма. Эпостун дүйнөлүк маданияттын казынасына кошкон салымы жогору болгондуктан аны бүгүнкү күндө жайылтуу өз максатына жетүүдө. Мында Кыргыз улуттук манас театрынын орду жогору дешет манасчылар. Быйыл 200% иштеди десек болот. Быйыл жаныбызды койгон жок, бир орунга турган жокпуз да. Бирде Ошто, бирде Баткенде, бирде Таласта дегендей, ушундай туш-тушта жүрүп иштедик. Кудай буйрса жакшы. Анан театрдын дагы бир жакшы артыкчылыгы бул мамлекеттик болгондуктан көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот экен да. Кайсы жерге барба манасты жайылтууда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат экен. Ошо акыркы 2 жылда театрдын эмгеги абдан чоң боло баштады да, көрүнө баштады. Кыргызстан быйыл Манас эпосунун күнүнүн 10 жылдыгын белгилөөдө. Анткени 10 жыл мурун эпос башка мамлекеттин атына катталып кетти деген маалымат тарап, 2013-жылы Баку шаарындагы ЮНЕСКОнун Генералдык ассамблеясында Манас эпосунун 3 элтиги кайрадан бул күнү Кыргызстандын атына катталган. Манастыры түбөлүккө жаңыра берсин. Ал эми залда болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр, 1000 киши жалпылап манас айтты. Бул дагы болсо ар кыргыздын жүрөгүндө жашап аткан манастын улуу ыры муунда муунга, доордон доорго уланып жашай берет дегенди берели деген ойдо иш-чараны уюштурганбыз. Иш-чара өз максатына жетти деп ишенимдүү айта алабыз. Келип бергендердин баарына ыраазычылык билдиребиз. Майрамыбыз кут болсун, улутубуз ырынан, рухубуз нурдан ажырабасын. Касиети бийик аталарыбыздын касиети дайыма калпак элибизди түбөлүккө колдоп жүрсүн. Үркөрдөй элибиз, аскасы асман тиреген ала тообуздун конушу тынч болуп, казалыбыз шаңдуу, казаныбыз майлуу болсун. Дайыма журтубузда ийин-тийишкен ынтымак болсун. Андан бери Манас эпосу англис, немис, француз, япон, орус, монгол жана башка тилдерге которулган. Манас, Семетей жана Сейтек аталышындагы 3 бөлүктөн турган эпос орто эсеп менен алганда 5,5 миллиондой ыр-саптан турат. Манас биздин батырыбыз болгон. Манас бизди коргоп, Манас болсо улуу батыр болгон. Ал биздин кыргыз жерибизди коргогон. Манас бизди душмандардан колдоп бизди сактап калган да. Манас болсо биздин улуу батырыбыз болгон. Ал болсо биздин жерлерибизди Кытайлар алып атканда, ал болсо ал жерлерди кайтарып алып. Ал эми Маданият министринин айтуусунда кийинки жылы кенже эпостор тасмага тартылса, Манас эпосу жакынкы жылдары масштабтуу деңгээлде Голливуд менен түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашышы мүмкүн. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.